биринчи бул видео эмне жөнүндө ошону билиш керек. Негизи эле видео эгер биздин өзүбүздүн видеобуз болсо, авторский видео болсо, анда видеону тартардан мурун биз белгилеп алышыбыз керек. Эмне жөнүндө видео тартабыз. Ошого жараша. Эң эле мисалы, допустим, бизде азыр шаарда видео камералар коюлуп, штрафтар болуп баштабадыбы? Ушул боюнча азыр бул тренд деп коет да бизде. Тема ушундай катуу болуп атпайбы? Ушунун айланасында видео тартсак, көчөгө чыгып, элдер кантип жүрүп калышты, айдоочулар кантип эрежени сактап калышты деген тема жөнүндө эле видео тартсак, то есть тренд боюнча эле, бул видео жакшы кетет да. А эгер биз ушул тема болуп атса, анан биз өзүбүзгө жаккан эле бир тема боюнча видео тарта берсек, бул элдерге кызык болбой калышы мүмкүн. Бирок бул тренд боюнча, кабар боюнча тема да. А эгерде биз ден соолук боюнча бир канал алып барайлы десек, анда кээ бир нерселерди биз предварительный анализ деген бар, анализ рынка деген нерсе бар, ошону изилдешибиз керек да. То есть мисалы мен бир жаштар үчүн ден соолук боюнча бир видео жасайын деп атам, или бир канча видео жасайын деп атам. Просто эле мындай эркиндик бульварына чыгып эле анкетаны алып, 10 кишиден, 20 кишиден, 30 кишиден, мага аудиторияма жага турган кишилерден опрос деп коет, анкета да. Спорт менен заниматься этесиңби? Этсең канча жолу этесиң? Бир жумада канча жолу заниматься этесиң? Ошолорду сурайм. Анан, допустим, сен эткиң келип атат, бирок сага эмне жетишпейт? Сага ушундай тренинг болсо, видео урок болсо, сен көрмөксүңбү? Дегендей суроолорду топтоп, ошого аудиторияга жараша анан товар чыгарыш керек да. То есть эл эмне кааласа, кандай продукт керек болсо, ошого жараша продукт жасаса, бунун видеону көп көрсөтүш деген проблема өзү эле жок болуп кетет. Элдер өздөрү эле алып көрө баштайт да. А эгерде мен өзүм эле жаккан бир видео жасадым, допустим, үйүмдө отуруп эле бирдеке жасадым, или көчөгө чыктым, или профессиональный уровеньде бирдеке жасадым, бирок бул нерсе мага жагып атат. Анан мен буну алып чыгып, элдерге таңуулап, муну көргүлө, көп көрүлүш керек десем, анда мен бир аз кыйналып калам. То есть мен бул товарды, өзүм эле жаккан товарды алып чыгып, бирөөлөргө саткан аракет кылсам, мен бир аз кыйналып калам да. Түшүнүктүү элеби? Ошон үчүн видеону просмотрун кантип көбөйтүш керек дегенден мурун, мен кандай видео тартсам көп кетет, көп көрүлөт деген суроодон менен чыгыш керек да.